Бүгін мені ошол Ленин райондық ички иштер башкармалыгына чакырды. Ал жака келгенимде арызды ошол биринчи вице-мэр Сазыкулов Максат деген жазыптыр менин үстүмдөн. Бирок мен эч кандай анын доосун, анын эч кандай бир мындай мага карата айыптоосун көргөн дагы окуган дагы эмесмин. Бул жака келип тааныштым. Көрсө мен анын жакасын айырып, ага мен кол көтөрүп турмун, ага күч колдонуп турмун. Ушундай жалган көрсөтмө берип аткан биринчи вице-мэр мындай шаарга үлгү болбойсуңарбы? Уят эмеспи? Сага кантип биз кол көтөрдүк. Менде видео тастыктамалар бар. Биз бул боюнча иликтөө жасап атабыз. Жакында чыгат бул иликтөө. Силердин коррупцияңарды дагы да ачабыз. Силер бүгүнкү күндө шаарда ушунчалык эбегейсиз, мыйзамсыз иштер жүргүзүп атасыңар. Ошон үчүн мага карата бул куугундугуңар. Мен бул нерсе менен силердин бул коркутууңардан коркуп, оозубузду жаап койбойбуз эч качан. Дагы да күчөбүз, дагы да ачабыз. Силер качан мыйзамдуулукту сактаганда биз үнүбүз, тилибиз токтойт. Силер ошол жол менен кетсеңер туура болмок. Бирок бүгүн мындай бир аябай күчкө салуу менен эле, басым менен эле ушул жака алып келишти тергөөчүлөрчү. Бул жерде чындыгында урматтуу шаар тургундары, мэрияда абдан чоң коррупция бар экен. Биз мунун четин азыр ачып баштадык. Дагы да көп нерселер ачылат алдыда. Ошон үчүн сиздер бизге абдан мындай бир маани берип, биз чыгарган маалыматтарды карап туруңуздар. Анткени канчалаган шаар тургундарынын укугун тепсеп, мыйзамсыз жагдайлар менен жүрөт. Ошон үчүн ушул колдоп тургандыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Буюрса күрөш уланат. Биз анын көйнөгүн айырган жокпуз. Биз анын абийирин айырып атабыз. Анын адамгерчилигин, мындай бир жетекчилик деңгээлин айырып атабыз. Анткени ал жетекчи катары, адамдык касиети катары бул уят болот жакында. Анткени түздөн түз ушуга тийишелүү багытта коррупциялык жолдор чыгып атат, мыйзамсыз жагдайлар чыгып атат. Ошон үчүн ал бизге куугундукту баштады. Бирок бул жол менен силер эч качан алыска барбайсыңар. Бир гана али да айтабыз, акылыңарга келип, мыйзамдуулукка өтсөңөр гана ошондо эл силерди ээрчип, биз силерди ээрчип үлгү алабыз. Колдоп келген жигиттерге, жаштарга баарыңыздарга ыраазычылык бүлдүрөбүз. Кудай буйруса чындык, адилеттүүлүк жеңет. Биз жолубуздан кайтпайбыз. Жаштар буйруса аракетте. Эми Улукбек менен биз бүткүл команда менен ушул иштин түйүнүнө чейин жетебиз буйруса. Акыйкат орунбайт. Коркутам деп ойнобогула. Урматтуу Максат Сазыкулов мырза, сиз биринчи вице-мэрсиз. Мен үчүн арыз жазып, РОВДга барып 4 саат убакытты кетирип, мага кетирген убакыттан көрө мындай карапайым элдин жолун жок дегенде ушуларды жасап койсоңор болот. Ошол убакытты ушуга кетиргилечи, анан көрүп бизди соттоп не кыласыңар? Биз силерге ошол мыйзамсыз жагдайыңарды айтып, силерге жардам берип атабыз. Ал силер биз менен соттошкондун ордуна мына ушундай көчөдөгү балчыктарды, тротуарларды оңдоп иштебейсиңерби? Силер шаар тургундарынын чогулган акчасынан айлык алып, ошол жерде биринчи вице-мэр болуп отурасыңар.